Саламатсыздарбы, Мектеп Плюс каналы. Бүгүнкү темабыз present perfect tense. Кыргыз тилинде учурга чейинки бүткөн чак деп колдонуп жүрүшөт. Эң биринчи present perfect tense бул учурда, бул чакта сүйлөмдөр кандай түзүлөт, сүйлөмдөрдүн түзүлүшүнүн структурасын карап чыгабыз. Андан соң мисалдар аркылуу качан жана кантип колдонобуз карап өтөбүз. Present perfect бул бүткөн кыймыл аракеттин азыркы учур менен кандайдыр бир байланышы бар экендигин көрсөтүү үчүн колдонобуз. Бул чакта сүйлөмдөр to have бар деген жардамчы этиштин жардамы менен, ошондой эле этиштин үчүнчү формасын колдонуу менен түзүлөт. Эң биринчи to have этишинин, жардамчы этишинин жөндөөлүшүн эске салып кетелик. To have этиши үчүнчү жак жекелик түрдө he, she, it колдонулганда has деп өзгөрөт дагы, ал эми калган учурда have бойдон калат. I have, you have жана андан ары. Андан тышкары present perfect чагында сүйлөмдөрдү түзүш үчүн этиштин үчүнчү формасы керек дедик. Эсиңиздерде болсо, этиштер туура этиш жана туура эмес этиш деп колдонулат. Эгерде туура этиштер болсо, анда этиштин үчүнчү формасын алыш үчүн жөн гана этиштин алгачкы формасына ed мүчөсү кошулат. Мисалы ask, asked, asked. Ask суроо учур чакта турат, экинчи бул өткөн чакта турат. Мына бул үчүнчү формасын past perfect чагында колдонобуз. Андан кийинки мисал work, иштөө учур чакта турат, worked иштеген өткөн чакта турат. Андан кийинки акыркы үчүнчүсү worked, бул этиштин үчүнчү формасы. Туура этиш болгондуктан бул жакта ed кошуу менен үчүнчү формасын алдык. Ал эми туура эмес этиштердин үчүнчү формасын жөн гана жаттап алышыбыз керек, же болбосо эске тутуп алышыбыз керек. Мисалы lose, lost, lost. Биринчи формасы учур чакта турат, жоготуу. Экинчи формасы өткөн чакта. Ал эми past participle биз колдоно турган үчүнчү формасы lost. Андан кийинки мисал run, чуркоо, ran, чуркады, run, чуркады, үчүнчү формасы. Бул биз колдоно турган үчүнчү формасы этиштин. Демек, present perfect tense жай сүйлөм кантип түзүлөт? Эң биринчи сүйлөмдүн ээси, андан соң have этиши, сүйлөмдүн ээсине жараша же болбосо have, же болбосо has формасын тандап алабыз. Андан соң этиштин үчүнчү формасын колдонобуз. Мисалы I have asked a question. Мен суроо сурадым. Эң биринчи сүйлөмдүн ээси бул жерде. Азыр сүйлөмдүн ээси I. Андан кийин биринчи жак жекелик түр болгондуктан, I биринчи жак жекелик түрдө тургандыктан биз have формасын колдондук этиштин. Андан кийин asked бул туура этиш. Ошондуктан үчүнчү формасы ed деген мүчөнү кошуу менен түзүлдү. Андан кийинки сүйлөм she has lost her key. Ал ачкычын жоготту. Сүйлөмдүн ээси she. Андан кийин has колдондук. Эмне үчүн has колдондук? Себеби she, ал үчүнчү жак жекелик түрдө турат. Үчүнчү жак жекелик түрдө he, she, it, have деген этиш has деген форманы алат. Андан кийин last
Бұл тура емес етіш. Бұл тура емес етіштің үшінші формасы. Жоғыту деген сөздің үшінші формасы. Бұл past participle. Бұл бетте present perfect чағында жай сүйлөмдөрдүн жактар боюнча жөндөлүшүн көрсөттүк. Өз алдыңызча бир сыйра окуп карап чыгыңыз. Көңүл бура турган нерсе to have этиши үчүнчү жак жекелик түрдө he, she, it болгондо has формасын алды. Калган учурда болсо have бойдон калды. Терс сүйлөм түзүү үчүн not, жок деген сөздү колдонобуз. Сүйлөмдө бул to have жардамчы этишинин жана past participle этиштин үчүнчү формасынын ортосунда колдонулат. Мисалы, I have not asked a question. Мен суроо сураган жокмун. Бул жакта to have этиши, андан кийин not, жок деген сөздү колдондук. Андан кийин этиштин үчүнчү формасы колдонулду. Демек, жок деген сөз to have этишинин жана этиштин үчүнчү формасынын ортосунда жазылды. Андан кийинки сүйлөм карап көрөлүк. She has not asked a question. Ал суроо сураган жок. Муну тактап карап көрөлүк. Сүйлөмдүн ээси she. Андан соң to have этиши has формасын алды, себеби she үчүнчү жак жекелик түрдө турат. Андан соң жок деген сөздү алдык дагы, андан кийин этиштин үчүнчү формасы колдонулду. Кайрадан эле бул бетте present perfect чагында терс сүйлөмдүн жактар боюнча жакталышын көрсөттүк. Муну өз алдыңызча бир сыйра карап окуп чыгыңыз. Present perfect чагында суроо түзүү абдан оңой, себеби бизде to have этиши, жардамчы этиш өз алдынча суроо түзүү ала турган этиш. Демек, суроо бериш үчүн жөн гана сүйлөмдүн ээси менен subject. To have этиши орун алмашып калат. Мисалы, have you asked a question? Сен суроо сурадыңбы? Бул жакта have, to have этиши сүйлөмдүн астына жылды. Андан кийин you, сен, бул сүйлөмдүн ээси. Демек, сүйлөмдүн ээси жана to have этиши орун алмашып калды жөн гана. Андан соң этиштин үчүнчү формасы колдонулду. Же болбосо кийинки мисал, has he asked a question? Ал суроо сурадыбы? Кайрадан эле to have этишинин сүйлөмдүн башына коюлду дагы, андан кийин сүйлөмдүн ээси келди. Демек, to have этиши жана сүйлөмдүн ээси орун алмашып калды дагы. Андан соң этиштин үчүнчү формасы колдонулду. Бул жактан дагы эле эске сала кетейин. Has колдонулду, себеби he бул үчүнчү жак жекелик түрдө турат. Сүйлөмдүн ээси he жана past participle. Кайрадан эле суроолуу сүйлөм жактар боюнча кантип жөндөлөт, өз алдыңызча бир сыйра окуп чыгыңыз. Жай сүйлөмдөрдө present perfect чагында дагы to have этишин кыскартып колдонсок болот. Мисалы, I have lost. Мен жоготтум. Бул сөздү кыскартып I've lost деп колдонсок болот. Көңүл буралык, бул жакта have деген этиш апостроф жана ve деп кыскартылды дагы. Бул
сүйлөмдүн ээсине, башкача айтканда ата точко жанашып жазылды. Же болбосо экинчи сүйлөмдү карап көрөлүк. She has lost. Бул жакта has этиши апостроф жана s деп кыскартылды. Кайрадан эле сүйлөмдүн ээсине ата точко жанаша жазылды. Кыскартуулары көбүнчө ооз эки сүйлөөдө колдонулат. Эгерде экзамен жазып аткан болсоңуз, же болбосо официалдуу иш кагаз жазып атканда сүйлөмдөрдү, сөздөрдү толугу менен жазуу туура болот. Ал эми терс сүйлөмдөрдө болсо, кыскартуулар кичине башкачараак колдонобуз. Мисалы, I have not lost, I haven't lost. Биякта байкагандай эле have not. Бул эки сөздү кыскарттык. Haven't. Ал эми has not, she has not lost. Hasn't деп кыскартылды. She hasn't lost. Кайра эле эске салып кетейин, бул ооз эки сүйлөшкөндө колдонсок болот, бирок жазууда, иш кагаздарды жазууда, официалдуу экзамендерде толугу менен жазган туура. Демек, present perfect чагынын сүйлөмдөрдүн түзүлүш структурасын карап чыктык. Эми качан жана кантип колдонобуз карап өтөлүк. Present perfect бул болуп бүткөн кыймыл аракет. Болуп бүткөн кыймыл аракеттин азыркы учур менен кандайдыр бир байланышы бар экенин билдирүү үчүн колдонобуз. Present perfect колдонууда кыймыл аракеттин качан болгондугу, убактысы так айтылбайт. Себеби бул маанилүү эмес, же болбосо билбейбиз ал жөнүндө. Ошондой эле эң маанилүүсү бул кыймыл аракеттин жыйынтыгы, результаты, азыркыга болгон байланышы, азыркы учур менен болгон байланышы. Демек, present perfect tense кайсы учурда колдонулат? Мисалдар аркылуу кененирээк карап көрөлүк. I have washed my hands. I can help you with the cooking. Мен колдорумду жуудум. Сага тамак бышырганга жардам бере алам. Демек, биринчи сүйлөм present perfect tense чагында турат, present perfect чагында турат. I have washed my hands. Мен колдорумду жуудум. Мен колдорумду жууп бүттүм. Бул кыймыл аракет бүттү. Бирок бул кыймыл аракеттин азыркыга болгон байланышы бар. Себеби мен колдорум азыр таза, мен жардам бергенге даярмын. Колдорубузду качан жууганыбызды тактап айткан жокпуз, убактысын так көрсөткөн жокпуз. Себеби ал маанилүү эмес, эң маанилүүсү азыркы болгон результаты, жыйынтыгы. Ошол эле сүйлөмдү өткөн чакта турган сүйлөм менен салыштырып көрөлүк. Маанилеринде эмне айырмачылыгы бар? Биринчи сүйлөм I washed my hands 2 hours ago. Мен колумду 2 саат мурун жуудум. Бул сүйлөм past simple tense. Жөнөкөй өткөн чакта турат. Ал эми экинчи сүйлөм болсо I have washed my hands. Мен колдорумду жуудум. Бул present perfect tense чагында турат, present perfect чагында турат. Эки сүйлөмдө тең кыймыл аракет бүттү. Биринчи өткөн, жөнөкөй өткөн чакта дагы кыймыл аракет бүттү. Мен колдорумду жууп бүттүм. Экинчи сүйлөмдө дагы ошол эле. Мен колдорумду жууп бүттүм. Кыймыл аракет бүттү. Бирок экөөндө эмне айырма бар? Мазмунуна көңүл буралык бул жерде. Биринчи сүйлөмдө мен колдорумду жууп бүттүм. 2 саат мурун жууп бүттүм. Биринчиден биз убакытты тактап айтып атабыз. Качан болду бул кыймыл аракет? 2 саат мурун болду. Азыркыга тиешеси барбы? Азыркыга, азыркы учурга менин колумду жууганымдын эч кандай тиешеси жок. Өткөн чакта кыймыл аракет болду, бүттү. Эч кандай байланыш жок. Ал эми экинчи сүйлөм болсо, мен колдорумду жуудум. Биринчиден убакытты тактап айткан жокпуз. Экинчиден
мен колдорумду жуудум. Бул сүйлөмдүн мааниси демек бул азыркы учурга кандайдыр бир тиешеси бар. Же болбосо мен колдорум таза, же мен жардам беришим керек, же тамак бышырышым керек. Эми бул контекстке жараша болот да, андан кийин кандай сүйлөмдү колдонобуз. Бирок мааниси экөөнүн маанисинин айырмасы ушул өткөн чакта колдонсок, демек бул кыймыл аракет бүттү. Эч кандай учурчакка тиешеси жок. Ал эми present perfect чагын колдонсок, анда бул кыймыл аракет бүттү, бирок азыркы учур менен кандайдыр бир байланышы бар. Кээ бир учурда present perfect жөн гана бүткөн иш аракетти же болбосо кыймыл аракетти билдирүү үчүн колдонулбастан, кайсыл бир учурда башталып, азыркыга чейин уланып келаткан кыймыл аракетти билдирүү үчүн дагы колдонулат. Мисалы, I have lived in Bishkek since 1990. Мен Бишкекте 1990 бери жашап келатам. Демек, бул кыймыл аракет 1990 башталган, ошондон бери since, ошондон бери жашап келатам. Сүйлөмдүн маанисине көңүл бурсак, бул эмнени билдирет? 1990 бери жашап келатам, азыр дагы жашап атам деген мааниде. Ошол эле сүйлөмдү өткөн чактагы сүйлөм менен салыштырып көрөлүк, маанисин түшүнүш үчүн. I lived in Bishkek in 1990. Мен Бишкекте 1990 жашадым. Бул жөнөкөй өткөн чакта турат. Качан жашадым? 1990 Биз так датаны, убакытты так көрсөтүп атабыз. 1990 жашадым. Демек, 1990 өтүп кетти. Демек, бул өткөн чак. Ал эми экинчи сүйлөм болсо, биринчи сүйлөм бул жөнөкөй өткөн чакта турган сүйлөмдүн азыркыга болгон эч кандай тиешеси жок. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, сүйлөм present perfect чагында турат. I have lived in Bishkek since 1990. Мен Бишкекте 1990 бери жашап келатам. 1990 бери деп атабыз. Демек, бул убакыт дагы эле бүтө элек. Бери дегенде, демек, бүгүнкү күн дагы кошулат да, туурабы? Демек, 1990 бери жашап келатам, убакытты так көрсөткөн жокпуз. Андан тышкары, бул сүйлөмдүн мааниси бүгүнкү учурчак менен байланышы, бул азыр деле Бишкекте жашап жатам деген мааниде колдонулат. Present perfect чагында бүгүн, бул жума, бул жыл, азыркыга чейин, буга чейин деген бүтө элек кандайдыр бир убакытты билдирген сөздөрдү көп колдонобуз. Азыр мисал аркылуу карап чыгалык дагы. I have written 3 letters this morning. Бүгүн эртең менен мен 3 кат жаздым. Демек, сүйлөм present perfect чагында турат. This morning, бүгүн эртең менен. Демек, бул сүйлөмдүн мааниси азыр дагы эле эртең менен. Түш боло элек. Демек, мен 3 кат жазып бүттүм, дагы жазышым мүмкүн. Бул азыркыга болгон, азыркы учурчакка болгон байланышы. Кайрадан эле ушул эле сүйлөмдү өткөн чакка коюп салыштырып көрөлүк. Биринчи сүйлөм жөнөкөй өткөн чакта турат. I wrote 3 letters this morning. Бүгүн эртең менен мен 3 кат жаздым. Ал эми экинчи сүйлөм болсо, жанагы эле сүйлөмүбүз present perfect чагында турат. Эми маанисине көңүл бурабыз. Биринчи сүйлөм мен 3 кат жаздым. Бүгүн эртең менен жаздым.
Bugün this morning. Bugün erteң men жаздым. Демек, эртең менен бүттү. Азыр түш болду. Демек, бул кыймыл аракет эртең менен болуп бүттү. Азыркы учурга эч кандай тиешеси жок. Ал эми экинчи сүйлөмдө болсо, present perfect колдонулган сүйлөмдө this morning. Демек, бул сүйлөмдүн мааниси, демек, бул дагы эле эртең менен, азыр түш боло элек, дагы эле эртең менен. Демек, дагы кат жазышы мүмкүн. Бул учурчак менен болгон байланышы. Эгерде сиз айта турган сүйлөмдө бул беттеги сөздөр болсо, мисалы, азыр эле, жакында эле, эчак эле, дагы деле деген сыяктуу сөздөр болсо, демек, present perfect чагын колдонсоңуздар болот. Себеби бул сөздөр болуп бүткөн кыймыл аракеттин учурчак менен болгон байланышын көрсөтүп турат. Мисалы, I have just finished my work. Мен азыр эле жумушумду бүттүм. Демек, азыр эле бүттүм, бул учурчак менен болгон байланышын көрсөтүп атат. Кыймыл аракет бүттү, бирок мен качан бүттүм? Мен азыр эле бүттүм. Бул азыркы учурчак менен болгон байланышы. Же болбосо мен жумушумду көрсөтүп атам, мүмкүн контекстке байланыш, контекстке карата ар кандай кырдаал болушу мүмкүн. Негизи present perfect бул өзү чоң тема. Ошондуктан жеңилирээк болуш үчүн мен эң негизги гана моменттерин алып мисал катары көрсөттүм. Дагы бир жолу кайталап кетелик. Эң негизгиси present perfect tense колдонууда эмнени эске алышыбыз керек? Бул болуп бүткөн кыймыл аракет, бул кыймыл аракет кайсыл убакта, качан болгонун так айтпайбыз. Ошондой эле бул кыймыл аракеттин качан болгону маанилүү эмес, анын жыйынтыгы, результаты азыркы учурчакка болгон байланышы маанилүү. Сиздер менен Мектеп Плюс канал болду. Биздин Instagram баракчабызга дагы жазылууну унутпаңыздар. Ал жакта азыр көп эч нерсе жок, бирок жакында пландарда бар. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.